Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен ачык тарбиялык сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы улуу жеңишке 75 жыл. Сабагыбыздын максаты: окуучулар улуу жеңишке жеткирип, тынчтык күндү алып келген улуу муундардын кылган эмгектери жөнүндө түшүнүк алышат. Өз элине, жерине болгон сүйүүсүн жана ой жүгүртүүсүн эске тутуусун сүйлөө кебин өнүктүрүшөт. Улуулардын жасаган эмгегин сыйлоого, урматтоого, баалай билүүгө тарбияланышат. Дүйнө жүзүндө көптөгөн улуттун элдери жашайт. Ар бир мамлекетте бизге окшогон тынчтыкты каалаган адамдар жашайт. Анда балдар, бүгүн биз улуу жеңишке 75 жыл деген темада ачык тарбиялык сабагыбызды баштайлы. Ата мекендик согуш 1941 жылы 22 июнда башталган. Мекен үчүн деп канчалаган жоокерлерибиз жоого аттанып душмандарга каршы турушкан. Согуш 1418 күнгө созулган. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде деп макалда айтылгандай, ата мекендик согушка катышкан кыргыз элинин баатырлары өз жанын аябай, эли жери үчүн канын төгүп жанын берген. Алардын бири генерал-майор Дайыр Асанов 1922 жылы 30 майда Нарын облусунун Ат башы районуна караштуу Баш Кайыңды айылында карапайым дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Жалгыз бала болгонуна карабай, эмгекчил, билимге умтулган зээндүү өспүрүм эле. Ал 1941 жылы мектепти ийгиликтүү аяктайт. Аскерге чакырылганга чейин колхоздо эсепчи жана айылдагы мектепте мугалим болуп иштеген. Дайыр Асанов советтик армиянын катарына 1942 жылдын алгачкы күндөрүндө кошулган. Дайыр Асанов улуу ата мекендик согушка ошол эле 1942 жылы Сталинград фронтунда аткычтар артиллериялык полкунун 31 танктарга каршы жеңил артиллериялык бригадасында замбирек мээлөөчүсү катары баштаган. Денеси менен дузотту жаап, курман болуп чабуулга жол ачуу эрдиги Чолпонбай 1942 жылы 6 августта Воронеж облусунун Лескинский районунун Селявной айылында жасаган. Воронеж фронтунун 6 армиясындагы 160 аткычтар дивизиясынын 636 аткычтар полкунун жоокери Чолпонбай Дон дарыясынын оң жээгине сүзүп чыгып, 120 метрдей бийиктиктеги дөңсөөдө тынбай ок бүркүп жаткан дузотко граната ыргыткан. Бирок дузот жарылган эмес. Жарадар болгон Чолпонбай кыйынчылык менен жылып жетип, денеси менен дузоттун оозун басып жыгылган. Бул эрдиги үчүн ага 1943 жылы Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Дүйшөнкул Шопоков дал ушундай ат менен чыккан кыргыз элинин бир уулу, кыргыздардан чыккан биринчи Советтер Союзунун баатыры, көп улуттуу мекендин борбору, Москваны коргоодо баатырдык менен курман болуп, анын жасаган эрдиги түбөлүк өлбөстүккө айланган. Дүйшөнкул Шопоков 1913 жылы Кыргыз СССРинин Сокулук районундагы Шалта айылында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Дүйшөнкул балалык чагы ошол кездеги жарды, жалчы кыргыз үй бүлөлөрүнүн балдарындай эле ачарчылыкта, суукта, кыйынчылыкта өттү. Башталгыч билим ала элек жатып эле карыган ата-энесине жардам беришке туура келди. Бирок ал качандыр бир кезде болсо да билим алууну алдына максат кылып койгон. Каргыш согуш канча жанды жалмады, каргайтаны кара кийген энелер, каргайтаны өлгөндөрдүн жарлары, кайра кыргын көрбөсүнчү балдары. Өчсүн күлү, согуш жаккан оттордун, өчсүн үнү, согуш аткан октордун. Азыркы учурда биздин тынчтыгыбызды коргоп, мекендин сакчысында турган кимдер?
чек арачылар. Туура, чек арачылар, жигиттер, туура айтасыңар, алар кыргызымдын жигиттери. Силер дагы келечектеги мекенди коргоочусуңар. Мекенди коргоо үчүн эң биринчиден мекенибизди сүйүшүбүз керек. Эр жүрөк, тайманбас, ынтымактуу, акылдуу, билимдүү жана ден соолугубуз чың болушу керек. Бизде ушундай сапаттарыбыз болгондо гана мекенибизди коргой алабыз.